Айызда аялдар төрт түргө бөлүнүшөт. Биринчиси муътада, экинчиси мубтадиа, үчүнчүсү мутахаййира, төртүнчүсү аиса болуп. Эми биз алардын ар бирине токтолуп түшүндүрүп кетебиз. Биринчиси муътада. Муътада дегенди кыргызчага которгондо бул адаты бар деп которулат. Ал аял ким? Бул сахих кан жана сахих тазалыкты же болбосо экөөнүн бирөөсүнө же сахих канды же сахих тазалыкты көргөн болсо, ал муътада болуп эсепке алынат. Сахих тазалык же сахих кан эмне экендигини биз мурдагы сабактарыбызда айтып түшүндүрүп бергенбиз. Сахих айыз көргөн бардык эле аялдар, демек ал аял айыз көрүүдө бир адатка ээ болуп эсептелинет. Же сахих тазалыкты көргөн аял дагы тазалык күндөрүндө адатка ээ аял болуп эсептелинет. Адатым дегенде бир гана бул айыз күндөрүн эмес, балким тазалык күндөрүндө дагы адаты болот. Мисалы, кимдир бирөө 7 күн айыз көрсө, 25 күн таза жүрөт. Бул 7 күн айыздагы адаты 25 күн тазалыктагы адаты болуп эсепке алынат. Эми эгерде кандын келүүсү 10 күндөн ашып кете турган болсо, ошол адатына кайтат. Башкача айтканда, ошол адаты айыз болуп, калганы адатынан ашканы истихаза болуп калат. Анткени ашыкчасы бул фасид кан болгон болот. Ага адаты менен өкүм берилет. Адатын карманат деген өкүм бир гана 10 күндөн ашып кан токтобой калганда гана адатын карманат. Нифаста дагы ошондой эле адатын карманат. 40 күндөн ашып кан токтобой кала турган болсо, ал мурдагы адатына кайтарат дагы. Мурда мисалы төрөгөн болсо, мурдагы төрөтүнө кан 30 күндө токтогон болсо, анда 30 күн айызга нифас канын эсептейт дагы, андан ашканын истихазага деп эсептеп коет. Эгерде 40 күндөн ашпаса, анын баары нифас болуп калат. Мисал үчүн, бир аял 7 күн айыз көрүп жүргөн, кийин 8 күн көрө баштады. Андан кийинки убакыттарда 10 күндөн ашып кетсе, анда ал аял 10-күнү, 10 күн толук болгондон кийин гусул алып тазаланат да, адаты болгон 8 күндү айыз көргөн болуп эсептелинет. 8 күнү айызга эсептелинет. Андан кийин 2 күндү амалдарыны, намаздарыны кайса кылып берет. Экинчиси мубтадиа. Мубтадияны кыргызчага которгондо бул баштоочу деген маанини берет. Мубтадиа аял биринчи жолу айыз же нифас көрүп жаткан аял. Кыз биринчи жолу айыз көрүүсү менен ал балагатка жеткен болуп эсепке алынат, ага шарият өкүмдөрү жүктөлөт. Аял киши да биринчи жолу нифас көрсө, ал айызда, нифаста мубтадиа болуп эсепке алынат. Мисалы, аял төрөп бир аз кан келип токтоп калса, соң 40-күнүн акырында кайра кан келсе, 40 күнүн баардыгы нифас болуп калат. Анткени нифастын эң көбү 40 күн. Ушул 40 күнүн ичинде кайтып келе турган болсо, кан анын баардыгы нифаска эсепке алынат. Ортодогу келбей калган убакыт аралаш тазалык болуп калат. Аралаш тазалык эмне экендигини мурдагы сабактарда айтып өткөнбүз. Үчүнчүсү модолла. Модолланы кыргызчага которгондо адашкан маанисин берет. Модолла аял айызда же нифаста адатын унуткан аял. Ар бир аял айызда же нифаста өзүнүн адатыны, канча күн тазалык көрөрүн жаттап, эстеп жүрүүсү керек болот. Эгер аял акылдан азып калса же эси ооп калса, же болбосо жөн гана динине кош көңүл мамиле кылып адатын унутуп калса, ага кан үзгүлтүксүз келип токтобой кала турган болсо, анда ал аял изилденип көрүшү керек болот. Эгер ушул менин адатым деп көңүлү толсо, ага амал кылат. Же эч бир эстей албаса, анда динине этият тарабына карманат. Бул жерде аял кишинин изилдөөнүсү боюнча маселе козгобоо абзелирээк болот. Уккан адамга көйгөй жаратып, чаташып калбоосу үчүн. Андай учурлар, мындай модолла аялдардагы учурлар өтө сейрек кездешет. Эгерде ошондой учурга туш келип кала турган болсо аял, анда ал аял ошол илим окуган адистерге кайрылуусу абзел болот. Төртүнчүсү аис аял. Аиса дегени бул кан көрүүдөн үмүтү үзүлгөн аял. 55 жашка жеткен, адатта ушул жаштан кийин айыз токтойт. Алымдар хижри жылы менен 55 жаш, ал эми миладий жылы менен болсо 53 жаш деп эсептешкен. Врачтардын изилдөөсүндө аялдар көбүнчө 45 жаштан 55 жаш аралыгында кандан калышат. Кээде 45 жаштан мурдада, кээде 55 жаштан кийин дагы калуусу кездешет. Бирок мындай учурлар аз кездешет. Эгер аял климакс жашынан өткөндөн кийин кара же кыпкызыл болуп кан көрсө, анда ал айыз болот.
мисалы бир аялдын жашы 66да, айызы көп убакыт мурда токтогон, айыз көрбөйт болчу. Эми эгер анда кыпкызыл же капкара өңдүү болуп кан келип кала турган болсо, анда ал айыз болуп эсепке алынат. Мындан башка түстөгү кан келсе же булганчы келсе, анда ал айыз болбойт, балким исхаза гана болуп калат. Климакс жаштан өткөн аял күйөөдөн ажырашса, Аллах сактасын, кан көрбөй калган аял 3 ай идда күткөндүктөн ай санагы боюнча иддага отурат. Кийин ага кыпкызыл же капкара кан келип калса, иддасы бүтүүсүнөн мурда эле идда убагы бүтө элек болгондуктан, ал мурдагы айдын санагы менен иддада отурганда, ошолусу батыл болот дагы, жаңыдан айыз көрүү менен, 3 айыз көрүү менен иддасыны аягына чыгарып берет. Эгерде идда толук болгондон кийин, 3 ай толук өткөндөн кийин кан келе турган болсо, анда жок, иддасыны батыл кылбайт. Бир гана идда бүтө элек убакта эле иддасынын убагында ичинде, 3 айдын ичинде келип кала турган болсо, ошондо гана батыл болуп калат.